Саламатсыздарбы, каналга кош келиңиздер. Биз бүгүн сиздерге жаңы жылдык краб таякчалары менен бышырылган күрүчтөн болгон салатты көрсөтөбүз. Ингредиенттерин айтып кетейин. Эмнелер керек? Майонез, жүгөрү, консервированный жүгөрү, жумуртка, краб таякчалары, бышырылган күрүч керек. Адегенде краб таякчаларын майда кылып кубик түрүндө кесип алабыз. Крабты майда кылып, кубик кылып мындай турап алдык. Эми жумуртканы дагы ушундай кубик түрүндө майда кылып турап алабыз. Жумуртканы дагы майдалап кошуп алдык. Эми жүгөрүнүн суусун төгүп алабыз. Консервированный жүгөрүнүн суусун төгүп алып, жумуртка менен краб таякчаларына кошобуз. Эми бышырылган күрүчүбүздү кошуп алабыз. Майонезден кошуп алабыз. 6-7 чоң кашык менен кошуп алабыз. 1 чай кашык туз кошобуз. Салатыбыз даяр болду. Краб таякчалары менен бышырылган күрүч менен болгон салатыбыз даяр болду. Тамагыңыздар таттуу болсун. Каналга жазылып кетиңиздер.